Мен мугалиммин, окуткан окуттурган, азга да топук кылган, жакшыга эшик ачып, жамандан тосуп турган. Мен мугалиммин, кабылдуу бата болгон, кайтарган ката жолдон, келечек күндү ойлоп, кейиген капа болгон. Мээримин аябастан, мектепте окуучуга апа да ата болгон. Мен мугалиммин, жумушту адат кылган, турмушту санат кылган, өзүнө эмес окуучуга бийикти самап турган. Мен Кеминбек кызы Кыял Жоробек Сатылганов атындагы орто мектебинде англис тили сабагынын мугалими болуп эмгектенем. Мугалим деген сөздү укканда эң биринчи көз алдыма биринчи окуткан мугалимим жана ата энемдин элеси тартылат. Өзүмдүн атам, апам, чоң ата, чоң энем бардыгы мугалим болгондуктан ата энемдин кесибин улантсам деп кыялдангам. Бала кездеги тилегим ишке ашып, учурда мен мугалиммин. Окуу билим азыгы, билим ырыс азыгы дегендей билим менен азыктанып, мугалим деген ардактуу кесипти аркалоо мен үчүн ары сыймыктуу, ары жоопкерчиликтүү. Сыймыктуу дегеним биз окуткан балдар уядан учуп, ар кыл кесиптин ээлери болушат. Бири адамдын өмүрү үчүн кам көргөн ак халатчан ден соолук сакчысы болсо, бири түркүн түстүү боекторго жан киргизген сүрөтчү, бири кабат-кабат үй курган куруучу, дагы бирөө бизге окшоп билим дүйнөсүнүн эшигин ачкан мугалим болот. Алардын ар бири таалим тарбия берген мугалимин эч качан унутушпайт. Дарак, суу жана күндүн нуру менен азыктанып, мөмө берген сыяктуу мугалим да окуучуларды билим менен азыктандырып, мөмө берип, ак мектептен турмуш сапарына учуруп чыгарат тура. Эгерде мугалимде жумушуна гана сүйүү болсо, анда ал жакшы мугалим. А эгер мугалимде жумушуна да, окуучуларына да сүйүү болсо, анда ал мыктуу мугалим деп орус элинин жазуучусу Лев Толстой айткандай, биз жумушубузду гана сүйбөстөн, окуткан балдарыбызга энедей мамиле кылып, мээрим төгүп сүйүшүбүз керек. Окуучу менен мугалимдин ортосунда тыгыз байланыш болгондо гана окуучу ишенип, сүйүп, сыйлап, мугалимдин айткандарын аткарганга аракет кылат. Керек болсо ата-энесине айтпаган сырын мугалим менен бөлүшөт. Күндүр-түндүр балдарды ойлоп, мугалим сана аркайт. Балдар үчүн алардын билим алуусуна дайым кам көрүп, балдар менен иштөөдө ар түрдүү кырдаалга туш болобуз. Мисалы, балдардын баары мүнөзү бирдей эмес, кабыл алуу жөндөмдөрү ар түрдүү. Ар бир окуучу мугалим үчүн кымбат. Мен да ар бир балага анын мүмкүнчүлүгүнө ишенем. Мен сабакты балдардын кызыкчылыктарына, муктаждыктарына төп келгидей, жөндөм, мүмкүнчүлүктөрү ачылгыдай кылып, уюштуруп өткөнгө аракет кылам. Андыктан азыр төрө изденүүчүлүк менен жигердене эмгектенип, билгеним 1-9 болсо биле элегим 99 дегендей өжөрдөнө изденип, алдыга умтулуп жаткан учурум. Мугалим окуучулар үчүн үлгү, мугалим окуучулар үчүн күзгү экендигин эске алып, балдардын эсинде калган ага эжелерден болсок деген тилекти айткым келет. Бүгүнкү күндө баардык шарттары бар жаркыраган мектепте балдарга билим берип жатканыма чексиз бактылуумун. Кайра-кайра изденип, ар бир сабагымды ар башкача кызыктуу да, маңыздуу да кылып өтүүгө аракет кылам. Бүгүнкү күндүн мугалимине коюлган талап абдан чоң. Себеби биз иш менен техниканын доору болгон 21-кылымда жашап жатабыз. Биздин окуучуларыбыз өз заманынын татыктуу адамдары болуш үчүн талыкпай билим берүү биздин милдет. Мугалимдердин алтын доору келчү күндөр бар. Кыргызстандагы баардык мугалимдерге кажыбас кайрат, иштерине зор ийгилик каалайм. Келечек муундарды тарбиялоодо талантыбыз ташкындап, тоо суусундай атырылып оргуштап, мектеп окуучуларын билим менен азыктандырып, эмгектерибиздин үзүрүн көрөлү демекчимин.